Элге адилет өкүм чыгарып туруш үчүн Кудай Теңир берген жерлерге ар бир уруудан башкаруучулар менен көзөмөлдөөчүлөрдү дайында. Мыйзамды бурмалаба, адамдын жүзүнө караба, пара алба, анткени пара акылдуулардын көзүн тунартат, адилеттүүлөрдүн ишин бурмалайт. Адилет болгула, адилет болууга умтул, ошондо Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп жашайсың. Кудай Теңириңе арнап курган курмандык чалынуучу жайдын жанына мазар теректерди отургузба. Кудай Теңириң жек көргөн мамыларды орнотпо. 17 бөлүм. Кудай Теңириңе кемчилиги бар, же болбосо бир жаман нерсеси бар малды, өгүз болобу, кой болобу, курмандыкка алып келбегиле. Анткени бул Кудай Теңириң үчүн жийиркеничтүү. Эгерде Кудай Теңириң берип жаткан жерлердин биринде силердин араңардан эркек же аял Кудай Теңириңдин келишимин бузуп, ага жакпаган ишти кыла турган болсо, же мен тыюу салган башка кудайларды ээрчип, ага табына турган болсо, же күнгө, же айга, же асман күчтөрүнө таазим кыла турган болсо, сага ушинтип айтып келишсе, ушундайды уксаң, анда оболу жакшылап иликте. Эгерде Исраилда ушундай жийиркеничтүү иштин болгону чын болсо, анда ушундай жийиркеничтүү ишти кылган эркекти же аялды дарбазанын алдына алып чыгып ташбаранга алып өлтүр. Ал 2 же 3 күбөнүн сөзү менен өлүм жазасына тартылууга тийиш. Өлүм жазасына бир күбөнүн сөзү менен тартылбасын. Аны өлтүрүүгө күбөлөр биринчи кол көтөрүшсүн, анан баардык эл кол көтөрүшү керек. Өз ичиңдеги жийиркеничтүү ишти мына ушинтип жок кыл. Бирөөнү бирөө өлтүрүп койгондо, бирөө менен бирөө чатакташа кеткенде, бирөөнү бирөө сабап денесине зыян келтиргенде, ал ишти чечүү сен үчүн кыйын болсо, дарбазаңдын алдында пикир келишпестик болсо, анда Кудай Теңириң тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучу лебилерге жана башкаруучуларга кайрыл. Алар сага эмне кылууну айтып беришет. Теңир тандап алган жерде алар кандай айтса ошондой кыл. Алар кандай буйрук берсе, ошонун баарын аткарууга аракет кыл. Алар үйрөткөн мыйзам боюнча, алар берген көрсөтмөлөр боюнча кыл. Алардын айтканынан оңго да, солго да бурулба. Ким Кудай Теңириңдин алдында кызмат кылып жаткан ыйык кызмат кылуучуну же башкаруучуну текебирденип укпай койсо, ал өлүшү керек. Исраил элиндеги жамандыкты ушинтип жой. Муну баардык эл угуп, коркуп калат. Ошондон кийин текеберденбей калышат. Кудай Теңириң берип жаткан жерге барып, аны ээлеп ага отурукташканыңда, тегерегимде жашаган башка элдер сыяктуу эле өзүмө падыша коем дей турган болсоң, анда өзүңө Кудай Теңириң тандаган падышаны кой. Падышаны бир туугандарыңдын арасынан танда. Падышаны сенин бир тууганың болбогон бөтөн жерликтен койбо. Бирок ал падыша өзүнө жылкы көбөйтүп албасын. Өзүнө жылкы көбөйтүш үчүн элди Мисирге жибербесин. Анткени Теңир силерге мындан ары ал жол менен баспагыла деген. Ал падыша көп аял алып жүрөгү бузулбасын. Алтын күмүштү ашык жыйнабасын. Ал падышачылык тактыга отурганда ыйык кызмат кылуучу лебилердин китебинен мыйзамдарды көчүрүп алсын. Ал китеп анын колунда болсун, өмүрү өткөнчө окусун, Кудай Теңиринен коркууга үйрөнсүн, ошол мыйзамдар менен көрсөтмөлөрдүн баардыгын аткарууга аракеттенсин. Өзүн бир туугандарынан жогору койбосун, мыйзамдан оңго да, солго да бурулбасын. Ошондо ал өзү да, анын уулдары да Исраилда көп жыл падышачылык кылышат. 18 бөлүм. Ыйык кызмат кылуучу лебилерге лебинин баардык укум тукумуна Исраил менен бирге үлүш бөлүнгөн эмес. Алар Теңирге арналган курмандыктардын жана анын үлүшүнөн азыктанышсын. Бир туугандарынын арасынан аларга үлүш тийбейт. Теңир өзү айткандай, алардын үлүшү Теңирдин өзү. Элдин курмандыкка алып келген өгүздөр менен койлорунун этинен ыйык кызмат кылуучуларга мына булар тиешелүү: далы, жаак, карын. Ошондой эле эгинден, жүзүмдөн, зайтун майынан алган биринчи түшүмүңдү жана койлоруңдун алгачкы кырккан жүнүн ыйык кызмат кылуучуга алып кел. Анткени Кудай Теңириң баардык урууларыңдын ичинен аны жана анын уулдарын Кудай Теңирдин алдында өмүр өткөнчө кызмат кылыш үчүн тандап алган. Эгерде бир леби Исраилдагы шаарларыңдын биринен өзү жашаган жерден Теңир тандап алган жерге өз каалоосу менен келип, ал жерде Теңирдин алдында кызмат кылып жаткан леби бир туугандарына окшоп Кудай Теңирине кызмат кылса, анда атасынан калган мал мүлктү, сатканда түшкөн акчасы бар болгонуна карабастан, алар сыяктуу эле өз тиешесин алсын. Кудай Теңириң берип жаткан жерге барганда, ошол жердеги элдер кылган жийиркеничтүү иштерди кылба. Сенин элиңде уулун же кызын отко салгандар, көз ачыктар, төлгөөчүлөр, көз боочулар, бүбү бакчылар, эмчи домчулар, өлгөндөрдүн рухун чакыруучулар, сыйкырчылар, өлгөндөрдүн руху менен сүйлөшкөндөр болбосун.
Анткени муну кылгандар Теңирдин алдында жийиркеништүү. Ошондуктан бул жийиркеништүү иштер үчүн Кудай Теңириң аларды сенин алдыңдан кууп чыгып жатат. Кудай Теңириңдин алдында кемчиликсиз бол. Анткени сен кууп чыгып жаткан бул элдер көз ачыктардын, сыйкырчылардын сөзүн угушат. Сага болсо Кудай Теңириң алардын кылганын кылууга уруксаат берген эмес. Кудай Теңириң сенин элиңден, сенин бир туугандарыңдын ичинен мендей пайгамбар чыгарат. Ошону уккула. Силер Хорепке чогулуп келген күнү өлүп калбашыбыз үчүн Кудай Теңирибиздин үнүн мындан ары укпайлы, анын бул улуу отун мындан ары көрбөйлү деп Кудай Теңириңерден өтүнгөндүктөн Теңир мага мындай деди: алардын айткан сөзү жакшы. Мен алардын бир туугандарынын ичинен сендей пайгамбар чыгарам. Анын оозуна өзүмдүн сөздөрүмдү салам. Ошондо ал мен буйрук кылгандардын баарын аларга айтып берет. Менин атымдан сүйлөгөн ошол пайгамбар айткан менин сөздөрүмдү укпаган адамды мен жазалайм. Мен буйрук кылбаганды менин атымдан сүйлөөгө батынган башка кудайлардын атынан сүйлөгөн пайгамбарды өлүм жазасына тарткыла. Эгерде ичиңден ал сөздөрдү Теңир айтпаганын кантип билебиз десең, анда мындан бил. Эгерде бир пайгамбар Кудайдын атынан сүйлөсө, бирок ал сөз ордунан чыкпаса, аткарылбаса, анда ал сөздү Теңир айткан эмес, аны пайгамбар текебердигинен улам айткан. Андан коркпо. 19 бөлүм. Кудай Теңириң сага берип жаткан жердеги элдерди жок кылганда, сен алардын жерлерин ээлеп, алардын шаарларына, үйлөрүнө отурукташканыңда, Кудай Теңириң сага ээлик кылышың үчүн берип жаткан жердин ортосунан 3 шаарды бөлүп кой. Ошол шаарларга барчу жол салып, Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди 3кө бөл. Алар киши өлтүргөн адамдар баш калкалай турган шаарлар болот. Ал шаарларга төмөнкүдөй шартта киши өлтүргөн адамдар качып барып тирүү калышат. Ким мурун кас болбой туруп, өз жакынын кокусунан өлтүрүп алса, ким өз жакыны менен отун кыюуга токойго барып, карагайга шилтеген балтанын башы чыгып кетип, жакынына тийип ал өлүп калса, анда ал киши тирүү калыш үчүн баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барсын. Эгерде ал шаарларга жол алыс болсо, кан кууган адам киши өлтүргөн адамдын артынан кууп жетип, ачууга алдырып аны өлтүрүп койбосун. Анткени ал өлүм жазасына тартылбашы керек, себеби өлтүрүп алган адамына мурун кас болгон эмес. Ошондуктан мен сага 3 шаарды бөлүп кой деп буйрук кылып жатам. Кудай Теңириң сенин ата-бабаларыңа убада кылгандай, сенин жериңди кеңейтип, ата-бабаларыңа убада кылган жерлердин бардыгын колуңа бергенде, өмүрүң өткөнчө Кудай Теңириңди сүйүп, анын жолунда жүрүп, мен бүгүн сага берип жаткан ушул осуяттарды аткарууга аракеттене турган болсоң, анда бул 3 шаарга дагы 3 шаар кошуп ал. Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан жерде сенин мойнуңда кан калбас үчүн, сенин жериңде айыпсыз адамдардын каны төгүлбөсүн. Ким өз жакынына кас болуп, жашырын барып, атайлап кол салып, аны өлтүрүп, баш калкалоочу шаарлардын бирине качып барса, анда шаар аксакалдары аны ал шаардан алып келүүгө кишилерин жөнөтүп, аны кан кууган адамдын колуна салып беришсин. Ал өлүм жазасына тартылсын. Ага айым кылба, Исраилдан айыпсыздын канын жууп сал, ошондо сага жакшы болот. Кудай Теңириң сага ээлик кылышың үчүн берген, сага тийген жерде ата-бабаларың койгон жакыныңдын чегин бузба. Айыпка жыгылган адамга, же кылмыш кылган адамга, же күнөө кылган адамга бир күбө жетишсиз. Иш 2 же 3 күбөнүн сөзү боюнча каралышы керек. Ким бирөөнү кылмыш кылды деп айыптап, жалган күбө болсо, анда ортосунда талаш тартышы бар 2 киши тең Теңирдин алдына, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучулар менен башкаруучулардын алдына келсин. Башкаруучулар жакшылап териштиришсин. Эгерде ал күбө өз бир тууганына жалган жалаа жапкан болсо, анда өз бир тууганына ойлогон жамандыкты анын өзүнө жасагыла. Өз ичиңдеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Ошондо башкалар угуп, коркуп калышат да, ошондон кийин сенин ичиңде ошондой жамандыкты кылышпайт. Ага бооруң ачыбасын. Жанга жан, көзгө көз, тишке тиш, колго кол, бутка бут болсун. 20 бөлүм. Душманга каршы согушка чыкканыңда, алардын аттары менен майдан арабалары эли сеникинен алда канча көп экенин көргөнүңдө, алардан коркпо. Анткени сени Мисыр жеринен алып чыккан Кудай Теңириң сени менен. Согушка кирериңде ыйык кызмат кылуучу келип, элге кайрылып, мындай десин: кулак сал, Исраил, силер бүгүн душмандарыңар менен согушасыңар. Жүрөгүңөр опколжубасын, тынчсызданбагыла, коркпогула.
Анткени Кудай Теңириңер силердин душмандарыңар менен салгылашыш үчүн, силерди сакташ үчүн силер менен бара жатат. Көзөмөлдөөчүлөрүңөр болсо элге мындай деп айтышсын: ким үй салып ага кирелек болсо, ал үйүнө кайтсын. Себеби ал согушта өлүп калса, башка бирөө кирип алат. Ким жүзүмзар отургузуп, анын түшүмүн жыйнай элек болсо, ал үйүнө кайтсын. Себеби ал согушта өлүп калса, башка бирөө анын түшүмүн жыйнап алат. Ким убадалашып коюп үйлөнө элек болсо, согушта өлүп калбашы үчүн, колуктусун башка бирөө алып албашы үчүн үйүнө кайтсын. Көзөмөлдөөчүлөр элге дагы мындай деп айтышсын: ким коркок, суу жүрөк болсо, ал бир туугандарын майтартпаш үчүн үйүнө кайтсын. Көзөмөлдөөчүлөр булардын баарын элге айтып бүткөндөн кийин, элге аскер башчыларды дайындашы керек. Шаарды басып алганы жакындаганыңда ага тынчтык сунуш кыл. Эгерде ал сени менен тынчтык келишимин түзүүгө макул болуп, сага дарбазасын ачып берсе, анда шаарда жашаган бардык эл сага салык төлөп, кызмат кылсын. Эгерде ал тынчтык келишимин түзүүгө макул болбой, сени менен согуша турган болсо, анда шаарды курча. Кудай Теңириң аны сенин колуңа салып бергенде, ал жердеги эркек аттуунун баарын кылычтап кырып сал. Кудай Теңириң колуңа салып берген душманыңдын шаарындагы аялдарды, балдарды, малды, болгон дүнүйөсүн алып пайдалан. Ал элдерге караштуу эмес, сенден өтө алыс жайгашкан шаарларды да так ушундай кыл. Ал эми Кудай Теңириң сенин энчиңе берип жаткан мына бул элдердин шаарларында жашаган адамдардын бирин да тирүү калтырба. Кудай Теңириң буйругандай, хеттиктерди, аморлуктарды, канаандыктарды, перездиктерди, хибиликтерди, жебустуктарды кырып сал. Алар силерди өз кудайларына табынуу учурунда кылган жийиркеничтүү иштерине үйрөтпөш үчүн, Кудай Теңириңердин алдында күнөө кылбашыңар үчүн аларды кырып салгыла. Эгерде бир шаарды басып алыш үчүн курчоодо көпкө кармап турсаң, анда жемиши желе турган дарактарына тийбе. Аларды кыйба, анткени талаадагы дарактар сенден качып жашынгыдай адам эмес. Өзүң билген, жемиши жегенге жарабаган дарактарды гана кыйып кулатсаң болот. Алардан сени менен салгылашып жаткан шаарларга каршы чептерди курсаң болот. 21 бөлүм. Эгерде Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерде талаадан ким өлтүргөнү белгисиз адам табылса, анда аксакалдар менен башкаруучулар барып, өлтүрүлгөн кишинин тегерегиндеги шаарларга чейинки аралыкты өлчөп чыгырсын. Өлтүрүлгөн кишиге жакын жайгашкан шаардын аксакалдары мойнуна моюнтурук салына элек, жумушка чегиле элек кунаажынды алып келишсин. Ал шаардын аксакалдары ал кунаажынды айдалбаган, үрөөн себилбеген ээн талаага жетелеп барып, ошол жерде союшсун. Ал жерге Лебинин ыйык кызмат кылуучу уулдары келишсин. Өлтүрүлгөн кишиге жакын жайгашкан шаардын бардык аксакалдары талаада союлган, мойну сындырылган кунаажындын үстүнө колдорун жуушсун. Анан мындай деп жарыяларсың: бул канды биздин колубуз төккөн жок, жана биздин көзүбүз көргөн жок. Теңир, өзүң куткарып алган Исраил элиңди тазала. Айыпсыз бирөөнүн канын өз элиңе Исраилдин мойнуна жүктөбө. Ошондо алар төгүлгөн кандын кунунан кутулушат. Теңирдин алдында ак ниет жана адилет болгун келсе, айыпсыздын канын өзүңдөн ушундай кылып жуушуң керек. Душмандарыңа каршы согушка чыкканыңда, Кудай Теңириң аларды сенин колуңа салып берип, аларды туткунга алганында, туткундардын арасынан сулуу аялды көрүп жактырып калып, аны алгың келсе, анда аны үйүңө алып кел. Ал чачын кырдырып, тырмактарын алсын. Туткунга түшкөндөгү кийимдерин чечип, сенин үйүңдө жашап калсын. Анан бир ай бою атасы менен энесин жоктоп ыйласын. Ошондон кийин гана сен ага жакындап күйөөсү боло аласың. Ал сенин аялың болуп калат. Эгерде ошондон кийин ал сага жакпай калса, каалаган жагына кое бер, бирок күмүшкө сатпа. Күн кылып салба, себеби сен ага зордук менен жакындагансың. Кимдин эки аялы болсо, алардын бири сүйгөн аялы, экинчиси сүйбөгөн аялы болсо, сүйгөн аялы да сүйбөгөн аялы да ага эркек балдарды төрөп беришсе, тун уулу сүйбөгөн аялынан болсо, анда ал өз уулдарына энчи бөлүштүргөндө, сүйбөгөн аялынын тун уулунун алдында сүйгөн аялынын уулуна туңгуштукту бере албайт. Бирок сүйбөгөн аялы төрөгөн уулду тун уулум деп эсептеп, колунда болгон мал мүлкүнөн ага сүйгөн аялынын тун уулуна бергенден экесе көп берсин. Анткени ал анын күч кубатынын башаты, туну. Кимдин уулу ээн баш тентек чыкса, атасынын да энесинин да тилин албаса, алар аны жазаласа да тил албаса, анда атасы менен энеси аны кармап, шаар аксакалдарына, дарбаза алдына алып келип, өздөрүнүн шаарынын аксакалдарына мындай дешсин: биздин бул балабыз тентек, ээн баш чыкты, сөзүбүздү укпайт, жатып ичер, аракеч.
Ошондо шаардын эли аны таш бараңга алып өлтүрсүн. Өз ичиңен жамандыкты ушинтип жок кыл. Муну исраилдыктар угуп, коркуп калышат. Эгерде кимдир бирөө өлүмгө татыктуу күнөө кылса, аны өлтүргөндөн кийин жыгачка асып ташта. Бирок анын өлүгүн жыгачка түнөтпөй, ошол эле күнү көмүп сал. Анткени жыгачка асылган ар бир адам Кудайдын алдында каргышка калган. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерди булгаба. 22 бөлүм. Бир тууганыңдын жоголуп кеткен өгүзүн же коюн таап алсаң, аны таштап салбай бир тууганыңа кайтарып бер. Эгерде малдын ээси алыс жашаса, же анын ким экенин билбесең, анда ал малды өз үйүңө алып кел. Малдын ээси өзү издеп келгиче үйүңдө кармап тур, анан кайтарып бер. Жакыныңдын жоготуп алган эшегин таап алсаң да, кийимин таап алсаң да, буюмун таап алсаң да ошондой кыл. Бул айтылгандан четтебе. Жакыныңдын эшеги же өгүзү жолдо жыгылып калганын көрсөң, таштап кетпе, ага аларды тургузууга жардам бер. Аял эркектин, эркек аялдын кийимин кийбеши керек. Анткени ушундай кылган ар бир адам Кудай Теңириңдин алдында жийиркеничтүү. Эгерде жолдон дарака же жерге салынган канаттуунун уясын көрсөң, ал уяда энеси балапандарын же жумурткаларын басып жатса, анда энесин балапандары менен кошо алба. Өзүңө жакшы болуш үчүн, өмүрүң узун болуш үчүн энесин кое берип, балапандарын ал. Кимдир бирөө үйүңдүн үстүнөн кулап түшпөш үчүн, айыптуу болуп калбашың үчүн, үй кура турган болсоң, үйүңдүн үстүнө тегерете тосмо жасап кой. Жүзүм зарыңа эки түрдүү үрөөн сеппе. Болбосо сепкен үрөөнүңдүн түшүмү да, алган жүзүмүң да ыйык болуп калат. Өгүз менен эшекти кошуп жер айдаба. Жүн менен зыгыр бууласы аралаш токулган кездемеден кийим кийбе. Үстүңө жамына турган жамынчыңдын төрт бурчуна чачы жасап ал. Ким аял алып ага жакындагандан кийин аны жек көрүп калса, анан мен үйлөнүп ага жакындаганда кыздыгы жок болуп чыкты деп жалган жерден айыптап жаман сөз таратса, анда кыздын атасы менен энеси шаар аксакалдарына дарбаза алдына кызды алып келсин да, кызынын кыздык белгисин далилдесин. Кыздын атасы шаар аксакалдарына: мен кызымды бул кишиге аялдыкка бергем. Ал азыр кызымды жек көрүп калды. Аны жаманатты кылып, мен сенин кызыңдын кыздыгын көргөн жокмун деп жатат. Бирок менин кызымдын кыздык белгиси мына деп, кызынын кыздык белгиси калган кийимин шаар аксакалдарынын алдына жайсын. Ошондо шаардын аксакалдары күйөөсүн алып келип жазага тартсын. Ал Исраил кызын жаманатты кылып, ушак тараткан үчүн анын мойнуна 100 шекел күмүш салынсын, күмүштү кыздын атасына беришсин. Кызы анын аялы болуп кала берсин. Ал өмүр бою аны менен ажыраша албайт. Эгерде анын айтканы чындык болуп, кыздын кыздыгы жок болуп чыкса, анда кызды атасынын үйүнө алып барышсын. Аны шаардын эли таш бараңга алып өлтүрсүн, анткени ал атасынын төрүндө ойноштук кылып, Исраил элинин арасында жийиркеничтүү иш кылды. Өз элиңдин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде күйөөсү бар аял менен жаткан бирөө кармалса, анда экөө тең, аял менен жаткан эркек да, эркек менен жаткан аял да өлтүрүлсүн. Исраил элинин ичинен жамандыкты ушинтип жок кыл. Бойго жеткен кыз жигити менен убадалашып койгондон кийин шаардан бирөө жолугуп калып аны менен жатса, анда экөөнү тең ошол шаардын дарбазасынын алдына алып келип, таш бараңга алып өлтүрүшсүн. Кызды кыйкырып жардамга чакырбаган үчүн, эркекти жакынынын аялын булгагандыгы үчүн өлтүрүшсүн. Өз элиңдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Эгерде кимдир бирөө убадалашып койгон кызга талаадан жолугуп калып, аны кармап алып зордуктап койсо, анда аны зордуктап койгон эркек гана өлүм жазасына тартылсын. Кызга болсо тийбегиле, анын өлүмгө тете күнөөсү жок. Эгерде аны өлүм жазасына тартсаңар, анда бул өз жакынына кол көтөрүп өлтүргөнгө барабар болуп калат. Анткени ал убадалашып койгон кызга ээн талаадан жолугуп калган. Кыз жардам сурап кыйкырса да, куткара турган эч ким болгон эмес. Эгерде кимдир бирөө убадалашпаган кызга жолугуп калып, аны зордуктап жатканда үстүнөн бирөөлөр чыгып калса, анда аны менен жаткан эркек кыздын атасына 50 шекел күмүш берсин. Ал аны аялдыкка алсын, анткени аны зордуктап койду. Ал аны менен өмүр бою ажыраша албайт. Эч ким атасынын аялын албасын, атасынын төшөгүн ачпасын. 23 бөлүм. Кимдин энеги зыянга учураган болсо, же бала төрөтө турган мүчөсү бычылып калса, ал Теңирдин жамаатына кирбесин. Никесиз төрөлгөн бала да Теңирдин жамаатына кирбесин. Анын 10-чу мууну да Теңирдин жамаатына кирбесин. Амондуктар менен Мааптыктар да Теңирдин жамаатына кирбесин. Алардын 10-чу мууну да Теңирдин жамаатына кирбесин. Анткени силер Мисирден чыкканда, алар силерди нан, суу менен тосуп алышкан эмес. Сени каргаш үчүн Месопотамиянын Пыторунан
Бер уулу Биламды алар сага каршы жалдашкан. Бирок Кудай Теңириң Биламды уккусу келген жок. Кудай Теңириң анын каргышын батага айлантты. Анткени Кудай Теңириң сени сүйөт. Өмүрүң өткөнчө аларга тынчтык да, ийгилик да каалаба. Эдомдуктарды жек көрбө, анткени алар сенин бир туугандарың. Мисирликтерди да жек көрбө, анткени сен алардын жеринде келгин болгонсуң. Алардын 3-чү муундан төрөлгөн балдар Теңирдин жамаатына кире алат. Душманыңа каршы согушка бет алганыңда бардык жаман нерселерден сактан. Эгерде түнкү окуядан улам кимдир бирөө таза эмес болуп калса, анда ал стандын сыртына чыксын, станга кирбесин. Кеч киргенде денесин сууга жуусун, станга күн батканда кирсин. Чыга турган жериң стандын сыртында болсун. Куралыңдан тышкары күрөгүңдө болсун. Стандын сыртына чыкканда чуңкур казып отур да чыккан нерсени көмүп сал. Анткени Кудай Теңириң сени куткарыш үчүн жана душмандарыңды колуңа салып бериш үчүн станыңды аралап жүрөт. Ошондуктан ал сенин таза эмес бир нерсеңди көрүп, сенден кетип калбаш үчүн станың ыйык болсун. Кожоюндан качып келген кулду кожоюнуна кармап бербе. Ал сен жашаган жердин кайсы жерин жактырып тандап алса, ошол жерде силердин араңарда жашай берсин. Аны кысымга алба. Исраил кыздарынын арасында бузулган кыз, Исраил уулдардын арасында бузулган уул болбосун. Бузулган аялдын же бузулган эркектин кайсы убада боюнча болбосун алып келген нерсесин Кудай Теңириңдин үйүнө киргизбе. Анткени Кудай Теңириңдин алдында экөөнүкү тең жийиркеништүү. Бир тууганыңа карызга күмүш же дам берсең, үстөк кошуп алба. Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай Теңириң бардык иштериңе батасын бериш үчүн бөтөн жерликтен үстөк алсаң ал, бирок бир тууганыңдан алба. Эгерде Кудай Теңириңе убада берсең, аны кечиктирбей аткар, анткени Кудай Теңириң аны сенден төлөтүп алат. Сенин мойнуңда күнөө калат. Эгерде убада бербесең, анда күнөөлүү болбойсуң. Оозуңдан чыкканды бек кармап, так аткар, анткени Кудай Теңириңе өз каалооң менен тартуу берем деп, өз оозуң менен убада бергенсиң. Бирөөнүн жүзүмзарына кирсең, анын мөмөсүнөн каалашыңча же, бирок идишиңе салып алба. Бирөөнүн эгин талаасына барсаң, машактарынан колуң менен үзүп ал, бирок орок менен оруп алба. 24 бөлүм. Ким аял алып, анан аялынын бир жаман жагын көрүп калып, аны жактырбай калса, анда ага талак кат жазып, колуна берип үйүнөн чыгарып жиберсин. Аялы анын үйүнөн кетип, башка күйөөгө тийип алса, 3. Бирок кийинки күйөөсү да аны жаман көрүп, талак кат жазып, колуна берип, үйүнөн чыгарып салса же өлүп калса, анда аны кое берген биринчи күйөөсү булганып калган аялын кайра албасын. Анткени бул Теңирдин алдында жийиркеништүү. Кудай Теңириң энчике берип жаткан жерди булгаба. Ким жакында эле үйлөнсө, анда ал согушка барбасын. Анын мойнуна эч нерсе жүктөлбөсүн. Ал өз үйүндө 1 жыл бош болуп, алган аялынын көңүлүн ачсын. Эч ким жаргылчактын үстүңкү же астыңкы ташын күрөөгө албасын, анткени ал жанды күрөөгө алган болуп калат. Ким өз бир тууганы болгон Исраил уулдарынын ичинен бирөөнү уурдап алып, аны кул кылып алса, же сатып жиберсе, анда андай ууруну өлтүрүш керек. Өз элиңдин ичиндеги жамандыкты ушинтип жок кыл. Байкагын, ыйык кызмат кылуучу лебилер үйрөткөн пес оорусу жөнүндөгү мыйзамдын баарын так аткар. Мен аларга буйруганды так аткаргыла. Силер Мисирден чыгып келе жатканда, Кудай Теңириңер Мириямды эмне кылганын эсиңерден чыгарбагыла. Эгерде сен жакыныңа карызга бир нерсе берсең, анын үйүнө күрөө алыш үчүн кирбе. Сыртта тура турсаң, сен карыз берген киши күрөөсүн сыртка алып чыгып берет. Эгерде ал жарды болсо, анын күрөөсүн таң атканга чейин калтырба. Ал өз кийими менен жатып, сага батасын бериши үчүн күрөөсүн күн батканча кайтарып бер. Кудай Теңириң муну сага адилеттик катары эсептейт. Сенин жериңде жашаган келгиндердин же бир туугандарыңдын арасындагы жалчыны, жардыны, жакырды кысымга алба. Анын акысын ошол эле күнү күн батканча бер, анткени ал жарды, ал акыга зар болуп турат. Ал сен үчүн Теңирге зарлап жибербесин, сен күнөөкөр болуп калба. Балдар үчүн атасы, атасы үчүн балдары өлүм жазасына тартылбасын. Өлүм жазасына ар ким өз күнөөсү үчүн тартылсын. Келгин менен жетимдин ишин бурмалап соттобо, жесирдин кийимин күрөөгө алба. Сен да Мисирде кул болгонуңду, ал жерден сени Теңир алып чыкканын эсиңден чыгарба. Ошон үчүн мен сага ушуларды кылууну буйруп жатам. Талаада эгин оруп, боологон бооңду унутуп калсаң, аны алууга кайрылып барба. Кудай Теңириң бардык иштериңе батасын бериши үчүн аны келгинге, жетимге, жесирге калтыр.
Зайтун дарактарыңдын жемишин жыйнаганда калгандарың кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын. Жүзүң тергенде калып калгандарың кайра терип алба. Ал келгинге, жетимге, жесирге калсын. Өзүңдүн Мисир жеринде кул болгонуңду эсиңден чыгарба. Ошондуктан мен сага ушуларды буйруп жатам. 25 бөлүм. Эгерде эки адамдын ортосунда чатак болсо, алардын ишин башкаруучулар териштирсин. Алар иши акты актап, иши караны айыпташсын. Эгерде айыпкер балак алууга татыктуу болсо, анда башкаруучу өзүнүн көзүнчө андан айыбына жараша балак алдырсын. Андан 40-тан ашык балак алынбасын. Эгерде ашык балак алынса, сенин алдыңда бир тууганың кемсинтилген болот. Эгин бастырып жаткан өгүзүңдүн оозун таңба. Эгерде эки бир тууган бирге жашап, анын бири бала көрбөй өлүп калса, анда өлгөндүн аялы бөтөн кишиге турмушка чыкпасын. Кайын агасы болобу, кайын иниси болобу, аны алып аны менен жашасын. Өлгөн бир тууганынын аты Исраил элинин арасынан өчпөшү үчүн анын тун баласы өлгөн бир тууганынын баласы болуп эсептелсин. Эгерде ал жесир келинин же жеңесин алгысы келбесе, жесир жеңеси же келини дарбаза алдына аксакалдарга барып, кайным, кайнагам менден баш тартып өз бир тууганынын атын Исраил арасынан өчүргөн жатат. Мени алгысы келбей жатат десин. Ошондо шаардын аксакалдары аны чакыртып алып көндүрүш керек. Эгерде ал аны алгым келбейт деп туруп алса, анда жеңеси келини аксакалдардын көзүнчө ага басып барып, өтүгүн чечип алып, бетине жаба түкүрүп, өз бир тууганынын тукумун улантпаган кишини ушундай кылат десин. Исраилда ага жылаң аяктын үйү деген ат коюшат. Эркектер өзара мушташып жатканда, биринин аялы уруп жаткандын колунан өз күйөөсүн чыгарып алыш үчүн тигинин жан жерин кармап алса, анда аялдын колун кесип сал, ага бооруң ачыбасын. Баштыгыңа эки башка салмактагы чоң жана кичинекей тараза таштарын салба. Сенин үйүңдө сыйымдуулугу эки башка чоң жана кичине болгон эйфа болбосун. Кудай Теңир берип жаткан жерде узак өмүр сүрүшүң үчүн тараза ташың да, эйфаң да так жана туура болсун. Анткени ушундай жалган иш кылган адам Кудай Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Силер Мисирден чыгып келе жатканда амалыктыктардын силерге эмне кылганын эсиңерден чыгарбагыла. Ал сени жолдо кандай тосконун, чарчап чаалыгып келе жатканыңда Кудайдан коркпой, сенин артыңда алсырап калгандарды өлтүргөнүн эсиңден чыгарба. Ошондуктан Кудай Теңириң берип жаткан жерди ээлеп алганыңда, Кудай Теңириң сени тегерегиңдеги бардык душмандарыңдан куткарып, сага тынчтык бергенде, амалыктыктарды жер үстүнөн жок кыл. Унутпа. 26 бөлүм. Кудай Теңириң энчиңе берип жаткан жерге барып, аны ээлеп, ага отурукташканыңда, Кудай Теңириң берип жаткан жерден алган бардык түшүмүңдүн алгачкыларын алып, себетиңе салып, Кудай Теңириң өзүнүн ысымы бар болуп туруш үчүн тандап алган жерге барып, ошол убактагы ыйык кызмат кылуучуга мындай деп айт: мен бүгүн Теңир биздин ата-бабаларыбызга убада кылган жерге келгенимди Кудай Теңириңдин алдында билдиремин. Ошондо ыйык кызмат кылуучу колуңдан себетти алып, Кудай Теңириңе арналган курмандык чалынуучу жайдын алдына коет. Сен болсо Кудай Теңириңдин алдында мындай дегин: менин атам жер кезген арамейлик киши болгон. Ал Мисирге барып, ал жерге бир нече киши менен отурукташып калган. Ошол жерде андан эң күчтүү, эң кубаттуу, сансыз көп эл тараган. Бирок мисирликтер бизге жаман мамиле кылып, кысымга алып, оор жумушка салышкан. Ошондо биздин ата-бабаларыбыздын Кудай Теңирине боздоп кайрылдык. Теңир биздин боздогон үнүбүздү укту. Башыбызга түшкөн мүшкүлдү, жумушубуздун оордугун, эзилгенибизди көрдү. Теңир бизди Мисирден сунулган колу, күчтүү билеги менен, зор коркунучтары менен, жишаандары менен, кереметтери менен алып чыгып, ушул жерге алып келип, мына ушул сүт менен балаккан жерди берди. Мына эми Теңир өзүң берген жердин түшүмүнүн алгачкыларын алып келдим. Анан аларды Кудай Теңириңдин алдына коюп, ага таазим кыл. Кудай Теңириң сага жана үй бүлөңө берген бардык жакшы нерселерге кубанып, элиңдин арасында жашаган лебилер жана келгиндер менен бирге көңүл ач. Жериңден алган түшүмдүн 1/10 бөлүгүн 10-дуктун жылы болгон 3-чү жылы бөлүп алып, лебилерге, келгиндерге, жетимдерге, жесирлерге бер. Алар сенин жериңде тойгончо ичип жешсин. Анан Кудай Теңириңдин алдында мындай деп айт: мен сенин мага берген буйруктарың боюнча үйүмдө болгон нерселердин ыйык бөлүгүн алып, лебилерге, келгиндерге, жетимдерге, жесирлерге бердим. Мен сенин осуяттарыңдын бардыгын аткардым, аларды унуткан жокмун.
кайгыга батканымда андан жеген жокмун. Аны таза эмес болуп турганымда жыйнаган жокмун. Андан өлгөндөр үчүн берген жокмун. Кудай Теңиримдин тилин алып, сенин мага берген осуяттарыңдын бардыгын аткардым. Ыйык жайыңдан, асмандан бизге назар салып, өз элиң Исраилга жана ата-бабаларыбызга убада кылып, бизге берген сүт менен балаккан жерге батаңды бер. Бүгүн Кудай Теңириң сага ушул көрсөтмөлөр менен мыйзамдарды аткарууну буйруйт. Аларды чын жүрөгүң менен, жан дилиң менен аткарганга аракет кыл. Сен бүгүн Теңирге ал сенин Кудайың экенин, анын жолу менен жүрөрүңдү, анын көрсөтмөлөрү менен мыйзамдарын, осуяттарын аткарарыңды жана анын айтканын угаарыңды айттың. Теңир да бүгүн сага өзү айткандай, эгерде сен анын бардык осуяттарын аткара турган болсоң, анын өз эли болоруңду, ошондой эле өзү жараткан элдердин ичинен сени баарынан жогору коерун. Сен урмат сыйга, даңкка, улуулукка бөлөнөрүңдү. Өзү айткандай Кудай Теңириңдин ыйык эли болоруңду убада кылды. 27 бөлүм. Муса Исраил аксакалдары менен бирге элге кайрылып мындай деди: Мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардын бардыгын аткаргыла. Кудай Теңириңер берип жаткан жерге Иордан аркылуу өткөн күнү чоң таштарды коюп акиташ менен актагыла. Кудай Теңириң сенин ата-бабаларыңарга убада кылган сүт менен балаккан жерге кириш үчүн Иордан суусунан өткөн күнү ал таштарга ушул мыйзамдарды жазып кой. Иордандан өткөндөн кийин мен бүгүн силерге буйругандай ал таштарды Эйбал тоосуна коюп, акиташ менен актагыла. Ошол жерге Кудай Теңириңе арнап темирдин учун тийгизбей, таштан курмандык чалынуучу жай кур. Кудай Теңириңерге курмандык чалынуучу жайды бүтүн таштардан кургула. Анан Кудай Теңириңерге арнап бүтүндөй өрттөлүүчү курмандык чалгыла. Ошол жерге тынчтык курмандыктарын алып келип, жеп, Кудай Теңириңердин алдында көңүл ачкыла. Андан кийин ал таштарга ушул мыйзамдын бардык сөздөрүн даана кылып жазып койгула. Анан Муса менен ыйык кызмат кылуучу лебилер бүткүл Исраил элине мындай деп айтышты: Көңүл буруп кулак сал, Исраил. Бүгүн сен Кудай Теңирдин өз эли болдуң. Ошондуктан Кудай Теңириңдин сөзүнө кулак салып, мен бүгүн берип жаткан анын осуяттары менен буйруктарын аткар. Ошол күнү Муса элге мындай деп буйрук берди: Иордандан өткөндөн кийин мына бул уруулар элге бата берип туруш үчүн Гаризим тоосуна чыгып турушу керек. Шимон, Леби, Жүйүт, Исахар, Жусуп жана Бенжамин. Ал эми мына бул уруулар каргаш үчүн Эйбал тоосуна чыгып турушу керек. Рубейн, Гад, Ашыр, Забулун, Дан жана Напталы. Лебилер катуу үн менен бүт ысрайылдыктарга мындай деп айтышсын: Оюп же куюп буркан жасап, аны жашыруун жерге катып койгон кишиге каргыш тийсин. Анткени сүрөтчүнүн колунан чыккан чыгарма Теңирдин алдында жийиркеничтүү. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Атасына же энесине тил тийгизгенге каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Жакынынын чегарасын бузганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Сокурду жолдон адаштырганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Келгинге, жетимге жана жесирге адилетсиз өкүм чыгарганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Атасынын аялы менен бир төшөккө жатканга каргыш. Анткени ал атасынын төшөгүн ачты. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Жаныбар менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Өз карындашы же эжеси менен, атасынын же энесинин кызы менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Кайын энеси менен жатканга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Өз жакынын жашыруун өлтүргөнгө каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Айыпсыз адамды өлтүрүш үчүн акы алганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. Бул мыйзамды аткарбаганга, бул мыйзам боюнча жашабаганга каргыш. Бүт эл катуу үн менен «Омин» десин. 28 бөлүм. Эгерде сен мен бүгүн берип жаткан анын осуяттарынын бардыгын так аткарып, Кудай Теңириңдин үнүн угуп, тил ала турган болсоң, Кудай Теңириң сени бардык элдерден жогору коет. Эгерде Кудай Теңириңди уксаң, анда ал сага мына бул баталарды берет. Сен ушул баталарды аласың. Теңир сага шаарда да, талаада да батасын берет. Теңир сени укумдап, тукумдап көбөйүшүңө, түшүмүңө, малыңдын, бодо малыңдын, койлоруңдун төлүнө батасын берет. Теңир сенин кырмандарың менен кампаларыңа батасын берет. Теңир сага киргениңде да, чыкканыңда да батасын берет. Теңир сага каршы чыккан душманды кырып жок кылат. Алар сага каршы бир жол менен келип, сенден 7 жол менен качып кетет.
Теңир сенин кампаларыңа, бардык иштериңе батасын берет. Кудай Теңириң өзү берип жаткан жерде сага батасын берет. Эгерде сен Кудай Теңириңдин осуяттарын аткарсаң, анын жолу менен жүрсөң, өзү сага убада бергендей, сени өзүнүн ыйык эли кылып алат. Сен Теңирдин ысымы менен аталып жатканыңды жер жүзүндөгү бардык элдер көрүп, сенден коркуп калышат. Теңириң өзү ата бабаларыңа убада кылып, сага берген жерде сени укумдатып, тукумдатып көбөйтөт. Малыңдын төлүн, жериңдин түшүмүн, бардыгын мол кылат. Теңир сенин жериңе өз убагында жамгыр берип туруш үчүн, сенин иштериңе батасын берип туруш үчүн өзүнүн берекелүү казынасы болгон асманын ачат. Ошондо сен көп элге карыз бересиң, өзүң карыз албайсың. Эгерде сактагыла жана аткаргыла деп мен бүгүн берип жаткан Кудай Теңириңдин осуяттарын аткарсаң, Теңир сени куйрук эмес, баш кылат. Төмөн жакта эмес, жогору жакта болосуң. Бөлөк кудайлардын артынан ээрчип ага табынбашың үчүн мен бүгүн силерге берип жаткан осуяттардан оңго да, солго да бурулба. Эгерде мен бүгүн сага берип жаткан Кудай Теңириңдин осуяттарын, мыйзамдарын аткарууга аракет кылбасаң, анын үнүн укпасаң, анда Теңирдин мынабул каргыштары тиет. Шаарда да, талаада да Теңирдин каргышы тиет. Кырмандарың менен кампаларыңа Теңирдин каргышы тиет. Укум тукумуңа да, жериңдин түшүмүнө да, бодо малыңдын, койлоруңдун төлүнө да Теңирдин каргышы тиет. Киргениңде да, чыкканыңда да Теңирдин каргышы тиет. Мени таштап кеткениң үчүн, жаман иштериң үчүн Теңирдин каргышы тийип, башыңа мүшкүл түшөт. Кырылып жок болмоюнча кандай иш кылсаң да андан баар таппайсың. Кыска убакыттын ичинде кырылып жок болосуң. Ээлегени бара жаткан жерде сени кырып жок кылмайынча Теңир сага жугуштуу оору жиберет. Теңир сага кургак учук, безгек, кулгуна жиберет. Жериңди кургакчылык, ысык, шамал менен күйгүзөт. Кырылып жок болмоюнча алардан арылбайсың. Үстүңдөгү асман жез болот, астыңдагы жер темир болот. Теңир жамгырдын ордуна чаң жаадырат. Сен кырылып жок болмоюнча асмандан сага топурак жаай берет. Теңир сени душмандарыңдын колуна салып берет. Бир жол менен ага каршы барасың да, 7 жол менен качасың. Жер жүзүндөгү бүт падышачылыктарга тарайсың. Сенин өлүгүң асмандагы жырткыч куштарга, жердеги жырткыч айбандарга жем болот. Аларды кубалай турган жан болбойт. Теңир сага Мисирдин айыккыс пес оорусун, чечек оорусун, ириңдүү жарасын, которун жиберет. Теңир сени акылыңдан адаштырат, сокур, коркок кылат. Ошондо сен чак түштө сокурга окшоп жер сыйпалап каласың. Ишиңдин ийгилигин көрбөйсүң, өмүрүң өткөнчө сени кысымга алып кордошот. Сага эч ким болушпайт. Аял аласың, бирок аны менен башка бирөө жатат. Үй курасың, бирок ал үйдө өзүң жашабайсың. Жүзүм зар тигесиң, бирок мөмөсүн өзүң жебейсиң. Өгүзүңдү сенин көзүңчө союп алышат. Анын этинен жебейсиң. Эшегиңди жетелеп кетишет, кайтарып беришпейт. Койлоруңду кас душмандарыңа айдап барып беришет. Сени эч ким коргобойт. Балдарың менен кыздарыңды башка элдер алып кеткенин өз көзүң менен көрөсүң. Өмүрүң өткөнчө аларды күтүп жол карайсың, бирок эч нерсе кыла албайсың. Сен айдаган жердин түшүмүн, сенин эмгегиңди сен тааныбаган башка эл жейт. Өмүрүң өткөнчө куугунтукталасың жана эзилесиң. Ушуларды өз көзүң менен көрүп, акылдан ажырайсың. Теңир сенин тизең менен шыйрагыңа, таманыңдан төбөңө чейин айыккыс пес оорусун каптатат. Теңир сени жана сен такка отургузган падышаны өзүң да, ата бабаң да билбеген элге алып барат. Ал жерде сен жыгаштан жана таштан жасалган кудайларга табынып каласың. Теңир алып барган жердеги элдер сени көрүп үрөй учат. Аларга шылдың, ылакап болосуң. Талааңа көп үрөөн сээп, аз түшүм аласың, анткени аны чегиртке жеп кетет. Жүзүм зар тигип өстүрөсүң, бирок мөмөсүн жыйнап шарап ичпейсиң, анткени аны курт жеп салат. Бардык жериңде зайтун дарагы болот, бирок майы менен майланбайсың, анткени мөмөлөрү жерге түшүп калат. Уулдарың, кыздарың төрөлөт, бирок алардын бири да колуңда болбойт, анткени туткундалып кетишет. Бак дарактарың менен жериңдин түшүмүн чегиртке жеп жок кылат. Араңда жашаган келгин сенден жогору көтөрүлгөндөн көтөрүлөт. Сен төмөндөгөндөн төмөндөйсүң. Ал сага карыз бере баштайт. Сен ага карыз бере албай каласың. Ал баш болот, сен болсо куйрук болосуң. Кудай Теңириң берген осуяттарды жана мыйзамдарды аткарбагандыгың үчүн, анын үнүн укпай койгондугуң үчүн сага ушул каргыштардын баары тийип, кырып жок кылмайынча артыңдан түшүп акыры түбүңө жетет. Сага жана сенин укум тукумуңа тийген ал каргыштар башкаларга түбөлүккө жышаан жана эскертүү болот. Бардыгы ашып ташып турганда Кудай Теңириңе кубаныч менен, чын жүрөгүң менен кызмат кылбаганың үчүн, ачарчылык, кургакчылык, ач жылаңачтык, жокчулук учурунда Кудай өзү сага каршы жиберген душманыңа кызмат кыласың. Ал сени кырып жок кылмайынча мойнуңдан темир моюнтурукту түшүрбөйт.
Теңир сага алыстан, жердин бир бурчунан эл жөнөтөт. Сен тилин түшүнбөгөн эл сага бүркүттөй шокшурулуп тиет. Ал эл улуусун сыйлабаган, кичүүсүн аябаган ташбоор эл болот. Ал эл сени түгөтүп бүтмөйүнчө, малыңды да, түшүмүңдү да жейт. Сени кырып жок кылмайынча эгириңди да, шарабыңды да, майыңды да, бодо малың менен койлоруңдун төлүн да калтырбайт. Сенин жериңдеги сен таянган бийик, бекем дубалдарыңды уратып бүтмөйүнчө, бардык жагыңдан курчап алып кысымга алат. Кудай Теңириң берген жерлерди бардык жагынан курчап алып кысымга алат. Душманың сени курчап алып кысымга алганда, Кудай Теңириң берген уул кыздарыңды, өз балдарыңдын этин жейсиң. Араңардагы жыргалчылыкка, байлыкка көнгөн адам өз бир тууганына, аялына, колунда калган балдарына ырайымсыздык менен карайт. Сенин бардык шаарларыңды душман курчап алып кысымга алганда, жегенге эч нерсеси калбагандыктан балдарынын этин эч кимге бербей жейт. Жыргал турмушка, байлыкка көнгөн, байлыгына чиренген, эркелигинен жерге бутун койбогон аял күйөөсүнө, баласына, кызына ырайымсыздык менен карайт. Сенин бардык шаарларыңды душманың курчап алып кысымга алганда, жокчулук болгондуктан эки бутунун ортосунан чыгып келаткан баланын тонун жана жатынынан чыккан ымыркайды, жаңы төрөгөн баласынын этин эч кимге бербей, жашыруун жейт. Эгерде бул китепке жазылган мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарууга аракет кылбасаң, даңктуу, коркунучтуу Кудай Теңириңдин ысымынан коркпосоң, анда Теңир сага жана сенин укум тукумуңа мурун болуп көрбөгөн, узакка созулган оор күндөрдү, айыккыс жугуштуу ооруларды жиберет. Өзүң корккон Мисирдин бардык оорларын жиберет. Алардан арыла албайсың. Кырылып жок болмоюнча Теңир сага мыйзам китепте жазылбаган ар кандай жугуштуу ооруларды, оор күндөрдү жибере берет. Ошондо асмандагы жылдыздардай жайнаган сансыз элиңен аз эле эл калат. Анткени сен Кудай Теңириңдин үнүн укпай койдуң. Теңир силерге жакшылык кылганда, тукумуңарды көбөйткөндө кандай кубанса, силерди кырып жок кылганына так ошондой кубанат. Сен ээлегени бара жаткан жерден кайра куулуп чыгасың. Теңир силерди жердин бир четинен экинчи четине чейин башка элдердин арасына чачыратып жиберет. Ал жерде силер да, ата-бабаларыңар да билбеген башка кудайларга, жыгачтарга жана таштарга табынып каласыңар. Бирок ал элдердин арасында да силерге тынчтык болбойт. Аягыңар жай таппайт. Теңир ал жерде да жүрөгүңөрдү титретип, көзүңөрдү талытып, жаныңарды сыздатат. Өмүрүң кылдын учунда асылып, күнү түнү титиреп, тирүү каларыңа көзүң жетпейт. Сени каптаган коркунучтан улам, өз көзүң менен көргөн нерселерден улам, эртең менен о кечкирсе экен дейсиң, кечинде о таң атса экен дейсиң. Мен сага экинчи ал жерди көрбөйсүң деген Мисир жерине Теңир сени кемеге салып кайра жиберет. Ал жерде силер душмандарыңарга кулдукка жана күңдүккө сатыласыңар. Бирок сатып алууга эч ким чыкпайт. 29-бөлүм. Теңир Исраил уулдары менен Хорепте түзгөн келишимин Моаб жеринде кайрадан кайталоо жөнүндө Мусага мындай буйрук берген. Муса Исраил уулдарын чакырып алып аларга мындай деди: Теңир силердин көз алдыңарда Мисир жеринде фараонду, анын кулдарын, анын бүт жерлерин эмне кылганын баарыңар көрдүңөр. Ошондогу катуу жазаларды, укмуштуудай жышаандар менен кереметтерди өз көзүңөр менен көрдүңөр. Бирок бүгүнкү күнгө чейин Теңир силерге туюнганга жүрөк, көргөнгө көз, укканга кулак берген жок. 40 жыл силерди чөлдө алып жүрдү. Үстүңөрдөгү кийимиңер эскирген жок, бутуңардагы бут кийимиңер жыртылган жок. Силердин Кудай Теңириңер мен экенимди билишиңер үчүн силер нан жеген жоксуңар, шарап жана күчтүү ичимдик ичкен жоксуңар. Силер бул жерге келгениңерде Кешпон падышасы Сихон менен Башан падышасы Ог биз менен салгылашканы чыкты. Биз аларды жеңдик. Алардын жерин басып алып, Рубейн менен Гат уруусуна жана Менашенин жарым уруусуна бердик. Бардык ишиңердин ийгилигин көрүшүңөр үчүн бул келишимдеги осуяттарды аткаргыла. Бүгүн силер Исраилдыктар Кудай Теңириңердин алдында уруу башчыларыңар, аксакалдарыңар, көзөмөлдөөчүлөрүңөр, балдарыңар, аялдарыңар, араңарда жашаган келгиндериңер, отун жарып суу ташыгандарыңар менен турасыңар. Бүгүн силер Кудай Теңириңердин келишимине, Кудай Теңириңер менен түзүлгөн анттуу келишимге кириш үчүн турасыңар. Теңир өзү сага жана сенин ата-бабаларың Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка убада кылгандай, ал бул келишимди сенин Кудайың болуп, сени өз эли кылып алыш үчүн түзөт. Бул келишимди жана анттуу келишимди мен силер менен гана эмес, бүгүн Кудай Теңирибиздин алдында биздин арабызда тургандар менен, ошондой эле бүгүн биздин арабызда турбагандар менен түзүп жатам. Анткени Мисир жеринде кандай жашаганыбызды, башка элдердин арасынан кандай өткөнүбүздү өзүңөр билесиңер. Алардын жийиркеничтүү иштерин жыгачтан, таштан, күмүштөн, алтындан жасап алган кудайларын да көрдүңөр.
Бүгүн силердин араңарда ошол элдердин кудайларына кызмат кылуу үчүн барган, жүрөгү Кудай Теңирибизден алыстаган эркек же аял, же уруу же үй бүлө болбосун. Силердин араңарда уулуу жана ачуу жемиш бере турган тамыр болбосун. Ушул каргыштарды угуп туруп, өз ичинен өзүм каалагандай жашасам деле бактылуу болом деп мактанган адам болбосун. Анын айынан айыпсыз да жок болот. Теңир андай адамды кечирбейт. Теңир ага ошол замат каарданат. Ага бул китепте жазылган келишимдин бүт каргыштары тиет. Теңир анын атын жер үстүнөн өчүрөт. Бул мыйзам китебинде жазылган келишимдин каргыштарына ылайык Теңир аны жок кылуу үчүн Исраилдин бардык урууларынын арасынан бөлүп коет. Теңир өзү кыйроолор менен, оорлар менен жабыркаткан бул жерди силердин тукумуңар жана алыс жактан келген бөтөн жерликтер көрүп, мындай деп айтышат. Бүт жер өртөнүп, жерди күкүрт менен туз каптап калыптыр. Теңир каарданып, астын үстүн кылып, гүлүн сапырып салган Содом, Амор, Адма жана Себайым сыяктуу бул жерде айдалбайт. Эч нерсе өспөйт, чөп да чыкпайт. Ошондо бүт элдер мындай деп сурашат: эмне үчүн Теңир бул жерди ушундай кылды? Ал эмне үчүн ушунчалык каарданды? Аларга Теңир алардын ата-бабаларын Мисир жеринен алып чыккандан кийин алар менен түзгөн келишимин таштап салышкан үчүн Кудай тыюу салган башка кудайларга, өздөрү билбеген кудайларга барып кызмат кылып, табына башташкан үчүн ушундай болду. Мына ошондуктан бул жерге Теңир каарданып, аны ушул китепке жазылган келишимдин каргыштарына калтырды. Теңир аларга ачууланып, жаалданып, катуу каарданып, өздөрүнүн жеринен кууп чыгып, азыр биз көрүп турганыбыздай башка жерге таштап салды деп жооп беришет. Жашыруун нерселер, Кудай Теңирибизге таандык. Ушул мыйзамдын бардык сөздөрүн аткарышыбыз үчүн ачык нерселер түбөлүккө бизге жана биздин балдарыбызга таандык. 30-бөлүм. Мен сага айткан бардык сөздөр, баталар менен каргыштар аткарылганда, Кудай Теңириң башка элдердин арасына чачыратып жиберген жерде аларды жүрөгүңө кабыл алсаң, Кудай Теңириңе кайрылсаң жана мен сага бүгүн берип жаткан осуяттарды укум тукумуң менен кошо чын жүрөгүң, жан дилиң менен аткарсаң, Кудай Теңириң сага ырайым кылып туткундагыларды кайра алып келет. Кудай Теңир сени чачыратып жиберген элдердин арасынан кайрадан чогултат. Сен жердин түбүнө чейин чачырасаң да, Кудай Теңириң сени ошол жактан чогултуп, ошол жактан алып келет. Кудай Теңириң сени ата-бабаларың ээлеген жерге алып келет. Сен ал жерди өз энчиң аласың, сага жакшылык кылат. Укум тукумуңду ата-бабаларыңдан да көп кылат. Өмүр сүрүшүң үчүн Кудай Теңириң сенин жүрөгүңдү жана укум тукумуңдун жүрөгүн, Кудай Теңириңди чын жүрөгүң, жан дилиң менен сүйө турган кылып өзгөртөт. Ошондо Кудай Теңириң бул каргыштардын баарын сенин душмандарыңа, сени жек көрүп кубалагандарга жиберет. Сен болсо кайрадан Теңирдин үнүн угуп, мен бүгүн берип жаткан анын бардык осуяттарын аткарасың. Кудай Теңириң иштериңе ийгилик берет, укумдатып, тукумдатып көбөйтөт, малыңдын төлүнө, жериңдин түшүмүнө батасын берет. Теңир сенин ата-бабаларыңа жакшылык кылып кубангандай, сага да жакшылык кылып кайрадан кубанат. Кудай Теңириңдин бул мыйзам китепте жазылган осуяттары менен мыйзамдарын аткарып, анын үнүн уксаң, Кудай Теңириңе чын жүрөгүң, жан дилиң менен кайрылсаң, ал ошондой кылат. Анткени мен бүгүн сага берип жаткан осуят сен үчүн түшүнө алгыз да, алыс да эмес. Биз үчүн ким асманга чыгып, аны алып келип берет? Бизге аны ким айтып берет? Ошондо биз аны аткарар элек деп айткыдай, ал асманда да эмес. Биз үчүн ким деңиздин ар жагына барып, аны алып келип берет? Бизге аны ким айтып берет? Ошондо биз аны аткарар элек деп айткыдай, ал деңиздин ар жагында да эмес. Ал сөз сага өтө жакын жерде. Сен аткара турган сөз сенин оозуңда жана жүрөгүңдө. Мен сага бүгүн өмүр менен жакшылыкты, өлүм менен жамандыкты сунуш кылдым. Мен сага бүгүн Кудай Теңириңди сүй, анын жолу менен жүр, анын осуяттарын, мыйзамдарын аткар деп осуяттап жатам. Ошондо өмүр сүрөсүң да, укумдап, тукумдап көбөйөсүң. Сен ээлегени бара жаткан жерде Кудай Теңириң сага батасын берет. Эгерде Кудайдан алыстап, аны укпай турган болсоң, жолдон чыгып, башка кудайларга табынып, кызмат кыла турган болсоң, анда ээлеш үчүн Иордандан өткөн жериңде көпкө турбай өлөрүңдү бүгүн мен сага айтып коеюн. Бүгүн силердин алдыңарда асман менен жерди күбөгө тартам. Мен сага өмүр менен өлүмдү, алкыш менен каргышты сунуш кылдым. Өзүң жана укум тукумуң өмүр сүрүш үчүн өмүрдү тандап ал. Кудай Теңириңди сүй, аны ук, ага жабыш, анткени ал сенин өмүрүң. Ал сенин ата-бабаларың Ибрайымга, Исхакка жана Жакыпка берем деп убада кылган жерде сага узун өмүр берет.
31 bölüm. Musa Ысрайыл уулдарына мына бул сөздөрдү айтты. Азыр мен 120 жашка чыктым. Мындан ары силерди баштап жүрө албайм. Теңир өзү да мага сен бул Иордандан өтпөйсүң деген. Кудай Теңириң сенин алдыңда өзү барат. Ал бул элдерди сенин алдыңан жок кылат. Сен аларды кууп чыгасың. Теңир айткандай, жашыя сенин алдыңда болот. Теңир Аморлуктардын падышасы Сихон менен Окту жана алардын жерлерин кандай кылса, буларды да так ошондой кыйратат. Теңир аларды силердин колуңарга салып берет. Аларга мен буйругандай кылгыла. Бекем кайраттуу болгула. Алардан коркпогула. Үрөйүңөрдү учурбагыла, анткени Кудай Теңириңер өзү силер менен барат. Силерден алыстабайт, силерди таштабайт. Анан Муса Жашияны чакырып алып, Ысрайылдыктардын көзүнчө ага мындай деди: Бекем кайраттуу бол. Анткени сен бул эл менен Теңир ата-бабаларына убада кылган жерге барып, ал жерде ага бөлүп бересиң. Теңир өзү сенин алдыңда барат. Өзү сени менен болот. Сенден алыстабайт. Сени таштабайт. Коркпогун жана үрөйүң учпасын. Анан Муса бул мыйзамды жазып, аны ыйык кызмат кылуучуларга, Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жүргөн Леби уулдарына жана Ысрайыл аксакалдарына берди. Муса аларга мындай деп осуяттады: 7 жылда бир болуучу кечирим жылында, алачыктар майрамында, бүткүл Ысрайыл эли Кудай Теңириңдин алдында, ал өзү тандап алган жерге келгенде, бүткүл Ысрайыл элине бул мыйзамды угуза окуп бер. Элиңди, эркектер менен аялдарды, балдарды, араңарда жашаган келгиндерди чогултуп кел. Алар бул мыйзамды угуп, Кудай Теңирден коркууну үйрөнүшсүн. Мыйзамдын баардык сөздөрүн аткарууга аракет кылышсын. Бул мыйзамды билбеген алардын балдары да силер ээлеш үчүн Иордандан өтүп бара жаткан жерде жашап жатканыңарда аны угуп Теңирден коркууну үйрөнүшсүн. Анан Теңир Мусага: Сенин өлө турган күнүң жакындап калды. Жашияны чакыр. Экөөң жыйын чатырынын алдына келгиле. Мен ага көрсөтмө берем деди. Муса менен Жашия жыйын чатырынын алдына келип турушту. Ошондо Теңир жыйын чатырына булут ичинде келди. Булут мамысы жыйын чатырынын алдында туруп калды. Анан Теңир Мусага мындай деди: Сен эми ата-бабаларыңа кошуласың. Бул эл барган жеринде бузулуп, башка кудайларды ээрчип, өзү менен түзгөн келишимимди бузуп, мени таштап кетет. Ошол күнү мен бул элге каарданып, аны таштап салам. Андан өз жүзүмдү жашырам. Ошондо ал кырылат, көп кырсыкка учурап, кайгыга батат. Ошол күнү арабызда Кудай Теңирибиз жок болгондуктан ушундай кырсыкка учурап жатабыз деп айтат. Алар башка кудайларга кайрылып, кылган мыйзамсыздыктары үчүн ошол күнү мен алардан өз жүзүмдү жашырам. Ошондуктан булурду жазып алып, Ысрайыл уулдарына үйрөткүлө. Ысрайыл уулдарынын алдында мага күбө болуп туруш үчүн бул ырды Ысрайыл уулдарына жаттаткыла. Анткени мен аларды сүт менен бал аккан жерге, алардын ата-бабаларына убада кылган жерге алып барам. Алар ичип жеп, тоюп, семиргенден кийин башка кудайларга кайрылып, аларга табынып калышат. Менден баш тартып, менин келишимимди бузушат. Алар көп кырсыктарга учурап, кайгыга батышканда, бул ыр аларга каршы күбө болсун, себеби бул ыр алардын укум-тукумунун оозунан түшпөйт. Азыр эмнени ойлоп жатышканын мен аларды убада кылган жерге алып бара электе билип турам. Муса аларды ошол күнү жазып алып, Ысрайыл уулдарына үйрөттү. Анан Теңир Нундун уулу Жашияга мындай деди: Бекем кайраттуу бол, анткени сен Ысрайыл уулдарын мен аларга убада кылган жерге алып барасың. Мен сени менен болом. Муса бул мыйзамдын баарын китепке жазып бүткөндө, Теңирдин келишим сандыгын көтөрүп жүргөн лебилерге мындай буйрук берди: Бул мыйзам китебин алып, Кудай Теңириңердин келишим сандыгынын оң жагына салып койгула. Ал ошол жерде сага каршы күбө болот. Анткени мен сенин өжөр жана тоң моюн экениңди билем. Азыр мен силер менен бирге жашап жатканда да силер Теңирдин алдында өжөрсүңөр. Мен өлгөндөн кийин силер ого өтөр күчөйсүңөр. Мага уруу аксакалдарыңарды, көзөмөлдөөчүлөрүңөрдү чогултуп келгиле. Мен бул сөздөрдү аларга угуз айтып берейин. Аларга каршы асман менен жерди күбөгө тартайын. Анткени мен өлгөндөн кийин көрсөткөн жолдон чыгып бузуларыңарды билем. Теңирге жакпаган иштерди кылып, аны каардантканыңар үчүн акыркы күндөрү башыңарга мүшкүл түшөт. Муса бүткүл Ысрайыл элине алырды аягына чейин ырдап берди.